Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Жигит, атың ким? Елдос. Сен Кыргыз өкмөтүнүн чыгарган мыйзамдарына баш ийесиңби? Баш ийем. Я. Эмне аткарбай атасың? Айла жок болду. Эмнеге айла жок? Эмне себептен, я? Фамилияң ким? Абылдиев. Каяктык болосуң? Чүй. Мындай турчу. Экинчи болобу ушундайың? Жок болду. Я. Болсо эмне кылайлы өзүң айт. Таксилерге дагы айырмалык жасап кой. Өзүң айт. Болсо машинамды ала алгам. Күн үчүн алып коз. Сенчилеп каттаган, жашырууң каттаган таксилерге эмне деп айтат элең? Мындай каттабай калат деп экинчи мындай болбойт. Я. Үйдө эле жата алды деп айтмакмын. Ушу сабак болду деп айтам. Жакшылап айт, катуураак. Сабак болду деп айтам ушу. Болдула, токтогула. Эч ким эч нерсе тийген жок. Сабак кыйнаган жок, например. Өзү айтып атам да. Эми түшүндүм да, что Аллаң албай өй жактан каты келет, Аллаң киргизе берсин. ошо Канзаводдун балдары менен жолдон жолугуп, биякта баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атыптыр. Эч кандай урган жок, соккон жок, эч кандай кол тийүү деген болгон жок, угрожать болгон жок. Өз эрким менен айтып атам. Эми түшүндүм, экинчи мындай болду. Мына көрсөттүрүп айтсаң өзүң немелерин. Бол сураттырып айт да монча Түшпөйсүңбү? Ошо Канзаводдун балдары бир чети тура калыптыр, өз немесин айылын сакташып, мындай өз элинде патриот болуп атышыптыр. Эмне себептен ошол? Ар бири өз үйдөсүнө переживать этип кош керек. Азыр дүйнө жүзүнүн эмне болуп атканын билип атсыңбы? Ооба, болот. Ошол үчүн болуп атат, туурабы? Ошо айтарым, Бишкектеги таксилерге талашка кирбөөнү, келбөөнү сунаган. Короче, биякта бар иш мероприятиялар жүрүп атыптыр. Биякта эми Талас элине патриоттук Канзаводдун балдары тарап атыптыр. Биякта жакшы бул. Жакшы кемер менен билбейт болчумун мындай болорун. Эми түшүндүм, эми үйдө отурам. Эми бардык таксилерге айтарым, чыкпагыла, акчага кызыкпагыла, лучше үйдө отургула дейм. Жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим, ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок, согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алды кайдады. Анан ар бирине 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, баарыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болса, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок? Эмне үчүн? Эмне үчүн килеген Россияда bir ayda 170 adam koronavirüsten nabıt oldu. DTP'dan, yol kırsığından 1,5 bin adam kaçış oldu. Sayasat var da. Anan keyin sizler özüngөр aytып атасыңар, bunu sayasatка aralashtirma dep. Sayasatка özüngөр aralashtirip atpайсыңарбы? Özüngөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы, кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүрүп атпайсыңарбы? Жанагы Киргизка деген кыздарга. Анан келип алып туруп карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар, biz жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Урматтуу Кубатбек Айылчиевич, тилекке каршы мен сөзүмдү улантайын десем уруксат бербей койдуңар. Бирок мен улантып коеюн. Угуп алыңыз. Ар бир ооруну жуктурган биздин врачтарга, ак халатчандарга силер 200 миң сомдон деп айтып атпайсыңарбы? Бул шылдың. Мен сунуш кылам, керек болса кесиптештерим колдоп берет болуш керек. Жанагы атайын эсепке түшкөн акчадан
Ал элдин акчасы. Ошол элдин акчасы элди коргоп калган, элди кылган, эрди кылган ак халатчандарга ар кимисине 1 миллион сомдон бөлүп беришиңиз керек. А силер комиссия түзүп алып арыктай тургандай бул неме эмес. Керек болсо биздин ак халатчандардын көрсөткөн эрдиги Улуу Ата Мекендик согушта көрсөткөн эрдик. Bunu sizler ошондой кылып баалагыла. Силер баалай албай жатасыңар. Силер тескерисинче ак халатчандарды бүгүнкү күнгө чейин алдыңарга сан айтып, артында жашында иш кылып атасыңар. Бул уят. Ошондуктан мен сунуш келтирем. Как депутат катары ар бир врач 1 миллион сомдон кенемтеп пул алыш керек. Ооруну жуктуруп алгандыгы үчүн. А силер айтып атасыңар, кокус дүйнөдөн өтүп кетсе 1 миллион десе, эй, тирүүлөрдү ойлобойсуңарбы силер? Тирүүлөрдү ойлогула. Анан коронавирус деп. Билебиз, бунун артында эмне чоң саясат жатканын. Разборка кылабыз, кийин жооп беребиз, биз качпайбыз деп. Силер өмүр бою качып келгенсиңер. И дагы жоопкерчиликтен качасыңар. Бирок акыреттен, акыйкаттан кача албайсыңар. Мен ушуну айтып коеюн дедим, мен ушуну улап коеюн дедим. Рахмат сизге. Мен комендантка суроону берейин деп атам да. Азыр кандай чектөөлөр алынат? Кандай жеңилдиктер болот? Комендантский час саат канчадан канчага чейин болот? Ошону так айтсаңар. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Дасан Далабаевич. Сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Уже тиги буйруктун долбоору даяр. Ошо 2 саатка кыскартабыз, 21:00дон баштап 6га чейин. Ошондой эле жеңилдикти киргизип атабыз. Вот. Башка жагынан, башка сфералардан пока аны карап атабыз, анан ошо чечим чыгарабыз. Бирок комендантский саат 2 саатка кыскартабыз. Алмаз Кыдырмаевич, мына кээ жарандар силердин чөктөөгө карабай эле такси катары иштеп жатышат да. Эми, конечно, алардын акчасы бүткөн. Ошо барачат. Сиз андан көрү доставкага мындай чектөөнү албайсызбы? Доставка менен бүт таксисттер иштесин. Керек болсо ошол эле курулуш материалдарды доставка менен алынсын. Может, карап көрбөйсүзбү? Может быть, керек болсо ошол эле такси иште берсин, бирок бир кишини алып барсын да. Ухан шаарында ушундай болгондо такси иштеген. Бирок масканы кийип, санитайзер менен колдонуп жүрсүн да. Ошого кандай карайсыз? Дасан Далабаевич, сиз туура айтып атасыз. Бирок мен сизге айтып коеюн, доставка жагынан эч кандай маселе жок. Бүт бизге кайрылгандар, бүт аларга уруксат берилген. Экинчиден, сиз ошону айтып атпайсызбы? Санитарно-эпидемиологический норма. Ошо талаптар аябай күчтүү болуп атат. Ошол менен бир такси салон күндө 2-3 жолу обработка кылыш керек. Эгер ошондой аларга ошондой макул болсо, анда, конечно, биз ошону карап уруксат беребиз. Бирок мен дагы айтып коеюн. Бир күндө бир машинени 2-3 жолу обработка кылыш керек. Мага компаниялар кайрылып атышат. Айтып атышат да, биз хотя бы доставка менен иштебейлиби? Бизге уруксат берилбей жатат деп атышат. Ачык эле айтып атышат. Мына ошол эле Намба, Яндекс, башка компаниялар. Дасан Далабаевич, уруксат берсеңиз, биз ошону бир карап чечим чыгаралычы макулбу? Азыр мен пока мындай алдын ала айта албайм. Хорошо. Мына Орозо айы келатат. Ошол эле кезде 19 апрелде орустардын Пасхасы болот. Пасхага аларды көрүстөнгө барышат. Шуну хотя бы айтып койсоңор жакшы болот эле да, заранее. Мен сизди түшүндүм, жарайт. Вот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2020 жылдын 9 апрелиндеги номер 90 жана 91 токтомдоруна ылайык Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Ибраев Саматбек Кулукевич каттоодон өтүп келишип, бүгүн залда отурушат. Андыктан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамдын 2-беренесине ылайык депутаттын ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин алдында ант берген күндөн тартып башталат.
Андыктан ант берүү үчүн борбордук трибунага Ибраев Саматбек Кулкевичти чакырабыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен Ибраев Саматбек Кулукеевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарымдуу укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн сактоого ант беремин. Урматтуу коллегалар, терең ыраазычылык, ушул каатчылыктан Кудай колдоп, элибиз, журтубуз бардыгыбыз биргеликте чыгып кетели. Чоң рахмат. Сиздер менен иштегениме бактылуумун. Рахмат.